Шаршемби күнү кечинде Израилдин аскердик бульдозерлери келип, 5 күндөн бери мыйзамсыз чатырларды тургузуп, 2 палестиналык үй бүлөнү курчоого алган израилдик келгиндердин постторун сүрдүрүп салышты. Арадан бир нече саат өтпөй келгиндер кайтып келип, кайра курчап алышты. Үйлөрдүн бири АКШда жашаган палестиналык америкалык Луи Абуридага таандык. Анын үй бүлөсү курчоодо калып, үйдөн чыга албай турушат. Учурда бир туугандарым жана башка үй бүлөлөр эмне болуп жатканын толук түшүнбөй, сарсана болушууда. Биз азыр сүйлөшүп жаткан маалда жүздөгөн Израиль армиясынын жоокерлери ошол аймакта турганына карабастан, келгиндер кантип үйдүн айланасында эркин жүрүшөт деген суроо баарыбызды түйшөлтүп жатат. Ал арада Израиль күчтөрү Кусра айылында рейд жүргүзүп, болжол менен 10 чакты палестиналык үйдү ээлеп, ээлерин көчөгө чыгарып салышты. Израиль күчтөрү Кусра айылына киргенине болжол менен 10 саат болду. Көрүнүп тургандай, бул жерде абдан тынч. Алар артындагы дөңсөөдөгү үйлөрдү ээлеп алып, үй ээлерине чыгып кетүүнү буйруган. Айрымдарына кайтып келүүгө уруксаат берилди, бирок жоокерлер дагы деле башка үйлөрдөн чыга элек. Алардын чатырларда жүргөнүн көрдүк. Биз өз үйүнөн чыгарылгандардын бири Кахер Одех менен жолуктук. Ал Израиль армиясы келгиндерди ооздуктагандын ордуна коргоого тийиш болгон палестиналыктарды бутага алып жатканын айтты. Эртең менен иним экөөбүз уктап жатканбыз. Алар эшикти талкалап, "Ачкыла, эшикти ачкыла" деп кыйкырышты. Азыркыга чейин эмне болуп кеткенин түшүнө албай турам. 20дан ашык 30дай киши келди окшойт. Кусрадагы келгиндердин зомбулугун жергиликтүү өкмөт жана Израилдин эң жакын өнөктөшү сындап чыгышты. Израилдик келгиндердин конуштарын кеңейтүүнү колдогон АКШнын элчиси Майк Хакаби бул көрүнүштү израилдик терроризм деп атады. Бирок мындай зомбулук күн сайын жүз берип, аны Израиль өкмөтү болобу, армиясыбы, айтор АКШ да токтото алаарын же токтоткусу келгенин көрсөтө алган жок.